Мелис Мырзахматов өлкөнү таштап кетти. Жаңы дайындалган Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев кандай иштерди аткарган жана ал ким? Москвада Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чыңгыз Айдарбековду эч ким кабыл албай жатат. Пакистан Кыргызстандагы университеттерди кара тизмеге киргизди. Ушул жана башка жаңылыктар менен мен Сезим Азаматова тааныштырам. Жаңылыктардан артта калбаш үчүн биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Кыргызстанда башаламандык болуп жатканда 2020 жылдын 6 октябрь түнүндө 6 жылдан соң мекенине келип, элди тынчтантууга салымын кошкон Мырзахматов Мелис мекенин таштап Туркияга кетти. Ош шаарынын Мырзахматовдон кийинки мэри Айтмамат Кадырбаев Мырзахматовдон илинчек табыш үчүн эстакадалык көпүрөнүн курулушу боюнча мурунку мэрдин ишин сынга ала баштаган. Атамекенчил депутаттар Ош шаарында келип, анда алар Ош шаардык базарынын аймагында Акбура дарыясында аркылуу курулуп жаткан көпүрөнүн негиздүүлүгү жөнүндө маселени карашкан. Жыйынга Өмүрбек Текебаев жана фракциянын депутаттары, Кыргызстандын өкмөтүнүн, мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү, Ош шаардык кеңешинин депутаттары, фракциялардын лидерлери жана шаардагы мекеме ишканалардын өкүлдөрү катышкан. Навои көчөсүндөгү көпүрө маселеси боюнча жергиликтүү адистер менен кеңешип бир чечимге келебиз. Өзүңүздөр билесиздер, Ош шаары өсүп жаткан шаар, территориясы мындан да кеңейип, 6000 гектардан 72000 гектарга чейин чоңойтулушу мүмкүн, деген Өмүрбек Текебаев. Анын сөзү боюнча Ош шаарындагы эстакадалык көпүрөнүн курулушу маселесин 1-2 айда жергиликтүү адистердин жана жергиликтүү бийлик менен кеңешкен соң өкмөткө сунуш киргизип, толук же кыскартылган варианттагы курулат жана Ош шаарындагы мурунку мэринин негизсиз сындоосунун кажети жок. 2020 жылдын 8 октябрында Жогорку сот Мырзахматов Мелисин эстакада боюнча кылмыш ишин токтоткон. Булак Назар Ньюс. Жаңы дайындалган Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев кандай иштерди аткарган жана ал ким? 27 октябрь президентинин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров тарабынан кайрадан дайындалган Балбак Төлөбаев муниципалитетке көрсөтүлдү. Жаңы дайындалган мэр өзүнүн ишин биринчиден эле кызматтан бошотуудан баштады. Келечектеги болотуучу шаардын мэри ким? Балбак Зарлыкович Төлөбаев 1972 жылдын 21 сентябрда Ысык Көл облусунда туулган. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта көп жылдык тажрыйбасы бар. Ветеринария, агроэкология жана айыл чарба багытында адис экендиги маалым. Алмаз Бакетаев биринчи вице-мэрликке кайтып келип, ал эми социалдык суроолор боюнча вице-мэрликке Айжан Чыныбаева дайындалды. Кече 28 октябрда Садыр Жапаров Кыргызстанда аккредитацияланган дипломатиялык миссиялардын башчылары менен жолугушууну пландаштырган. Бирок жолугушууга чет элдик элчилер келбей койду. Бул тууралуу белгилүү журналист Асель Утурбаева Facebook социалдык тармагындагы баракчасына жазып чыкты. Бул уяттын жабуу үчүн чиновниктер бул жолугушууну кийинкиге калтырылгандыгын айтышты. Садыр Жапаров жардам сурай тургандыгы айдан ачык. Олигархтар катарга тизилип, күмөндүү капиталына мунапыс берилишин каалагандар көрүнбөйт. Фактылар өтө катаал. Россия каржылык жардамды токтотту. Европа биримдигин санариптештирүү 6 миллион евро бөлүп берүү кийинкиге калтырылды. Садыр Жапаров укуктук талаага сөз менен эмес, иш жүзүндө келгенге чейин эч бир чет өлкө жардам бербейт. Ошондуктан Садыр Жапаров мамлекеттик шайлоону өткөрүп, бийликтин бардык бутактарынан мыйзамдуу органдардын түзүү аяктаганга чейин конституция менен болгон интригалардан баш тартууга милдеттүү. Алгач бул кадрларды 2-3 күнгө дайындоолорду токтотуу керек, деп кошумчалады ал.